Мага койка место керек эле. Сиздин квартираңыз кайсы метродо? Кайсы улицада? Бул улицанын жанында кайсы улица бар экен? Анын кайсы этажда? Кайсы подъездде? Анын үйүңүз канча этаждуу үйдөн? Бул үй кайсы жылы курулган экен? Анын үйүңүз канча комната? Ал комнаталарыңызда ички комната, сырткы комната бөлөк-бөлөкпү же биргеби? Туалетиңиз менен ваннаңыз бөлөкпү, унитазыңыз башкабы? Анын кухняңыз канча квадрат метр? Жанагы 2 комнаттык квартирада канча квартирант жашайт? Үчтөн башка албайсызбы же көп аласызбы? Ошону айтып койсоңуз. Анан кийин эме комнатаңызда кандай дивандар бар? Дивандарыңыздын качествосу кандай? Ошол качествосын дагы айтып койсоңуз. Анан комнатаңызда гардеробная барбы? Гардеробнаядан анан кийин балконуңуздун канча квадрат метр экенин жазып койсоңуз. Анан кийин эме люстраңыз кандай люстра, кандай жарыктык берет? Лампочкаларыңыз канча диоддук лампочкаларды койгонсуз комнатаңызга? Анын берки комната, наркы комнатанын кайсы тарабында, оң тарабындабы же сол тарабындабы? Анан кийин эмени айтып койсоңуз дагычы, берки экинчи комнатада кандай адамдар жашайт? Ошолордун мындай эркекпи, аялбы, ошону да айтып койсоңуз. Анан ал эркек болгон болсо бою канча ал эркектин, анын жашы канча, кайсы тараптан болушат, үй бүлөсү барбы, жокпу, канча балалуу экен, ал эмнеге Москвага келиптир, ошону да айтып койсоңуз мага. Анан беркилерди дагы тагыраак маалымат берип койсоңуз, беркилер жөнүндө дагы. Алар иштейби? Иштебесе ошо эмне себептен иштебейт? Анын документтери кандай экен? Ошолорду да айтып койсоңуз мага. Анан кийин эме да, эжеке, мага деген обязательно лифти бар болуш керек да, лифт болуш керек. Анан этажы желательно ушу жаңы түшкөн домдордон евро болуш керек да магачы, евро, гардеробныйда евро болуш керек. Анан тиги эмеби, ваннаңыз жөнөкөйбү? Жөнөкөй эмес, мага бир джакузи болсо жакшы эле да, эжеке. Анан эми квартплата маселесин да жазып койсоңуз, эмеби, 6 миңденби? Анан 6 миңден болсо, анын ошонун ичинде регистрация кылып бересиз да, ошолорду толук жазып койсоңуз эжеке. Мен да мындай карап атам да, жакшы, мага подходящий чыкпай жатат немечи, койка местачы, ошого карап чыгайын дегем эжеке. Ошону айтып койсоңуз. Койка место бар, квартира метро Белорусская, улица Тверская, дом 15, улицанын жанында Леонтьевский переулок бар, этаж 3, биринчи подъезд, үй 9 этаждуу үй, үйдүн курулган жылы 1967 жылы курулган, үй 2 комнаталуу, комнаталар баары отдельно, туалет, ванна отдельно, кухня 14 квадрат метр, квартиранттар общий 5, общий 4 болуп жашайсыңар бир комнатада. Дивандар ортопедический, жатып уктаганга сонун темирден жасалган. Гардеробный бар, өзүбүз дубалга 2 мыкты какканбыз дагы, жана жип тартып койгонбуз. Балкон 1,5 квадрат метр, өтө сонун. Бирок балкон остекление жок да, эшигин ачсаң суук уруп кетет. Люстра өтө сонун. 5 лампочка турчу лампочка, 12 люм, ачык түстө жарык берет. Бирок 2 эле лампочка иштейт да. Анан берки комнатада жалаң эркек балдар жашайт. Баары таксист болуп иштейт. Бойлору 1,67-нен 1,80-ге чейин, жаштары 22-ден 25-ге чейин. Өздөрү баткенден болот. Баары бойдок. Ушу сени эле күтүшүп олтураттар. Москвага келгендеринин себеби ушу сага окшогон кыздарды таап үйлөнүшөлү деп жүрүшөттүр. Документтери 3 айлык регистрация экенин жана сурасам. Лифт бар, кичүү, чоң, экөө тең өтө сонун күзгүлөрү менен. Дом өтө деле эски эмес. Үй евроремонт. Гардеробный өз колубуз менен жасаганбыз. Евроремонттон калышпайт. Ваннабыз жөнөкөй эмес, аппапакай, бирок джакузи эмес да. Квартплат болгону 7 миңден, бирок регистрация хозяин өзүбүзгө да жасабайт. Ошо сага болобу болбойбу ойлонуп көрөсүңөр да. Мейли, эчтемке эмес, тынч болгула.